бул жерге нарыңа келдик, Хамза Таксыр менен сүйлөшүп, договор менен иштеп атам менчи, зарплата. Бияктын жери аябай кыйын экен, климаты. Аламин районунда иштегем, 15 жылдык стажым бар, помидор, арбуз. Помидор 4 гектарга чукул тигилген. 1 гектар бадыран, арбуз тигилген, коон. Бийилдан кийин Кудай буйрса капельный системага өтөбүз. Суу аябай кыйын экен бу жердечи, шарты. Суу кандай алынып келинип атат анан? Түшүм алуу кандай экен ошо? Түшүм жагы жакшы эле, Кудайга шүкүр. Суу жагы бир аз кыйналып атабыз суу жагынданчы. Капельный кылсак оңораак болот экен могу жердечи, тамчы катмайт түрүндөчү. Түшүмдөр канча тонналап айтсаңыз гана каяка сатылып атат? Канча баада сатылып атат? Канчада саттыңар ошо? Бадырынды 2 айдан бери сатып атабыз. Помидор 1,5 айдай болуп калды. Арбузду бир 10 күн болду баштаганыбызга, сатып баштаганыбызга. Күндө помидор 2,5 тонна, 3 тоннага чейин помидор чыгарып атабыз. 1 тоннага жакын бадырын чыгарып атабыз. Ошо арбуз менен коончу канча көлөмдө чыгып атат? Азыр чыкканы 10 тоннадай чыкты базарга. Канча баада сатылып атат? Базар баасынан төмөнбү? Каяка сатылып атат? Чайыкка эле сатып атабыз. Бияка эле жак. Бияка Жумгала районунун ичинде. Баасы туурабы? Баасы 8ден 10дон бердик оптовый ценада. Жалпы канча кызматкер иштейт? Бу жерде жалпы 5 кызматкер иштейт. Жардам күч айылдан алып келебиз, 10 кишидей помидор бадырын чогултканга. 7 гектар жерге биринчи жолу эгилип атат дедиңиз, ошо биринчи жолго түшүм жакшы элеби салыштырмалуу? Быйылга жакшы эле болот. Эмеден түштөн келип аткан дарбыздардан айырмасы жок. Чоң, азыр эми ичин ачып көрөбүз кандай сый кызыл экен. Бул бизге жумалыктарга жаңылык да болуп атат. Эми буюрса эми фермерлер, дыйкандар үйрөнүп ушу дарбызга эккенге помидор эми айдашат бизде. Бирок өзүнө эле жеткидей, үй бүлөсүнө жеткидей эле айдашчы да, мына бу жерде 5 гектар айдалып атат да. Бул эми Жумгал эл үчүн жаңылык да болуп атат да. Анда чоңойтотпу эмне дейт? Эми буюрса бул эми ар жагын көрбөдүңүздөр, ар жагында канча бош талаа жатат. Эми буларда эми чоңойтобуз деген ойлор бар да. Чоңойтобуз деген. Мун жеке ишкер өзүнүн Жеке ишкер өзүнүн эмеси менен. Жергиликтүү бийлик тарабынан кандай колдоо? Жок, жергиликтүү бийликтин тарабынан мына быйыл арендага алды, бир кандай деле акчасын төлөп эметкен жок. Жок, ушул жерде мына бир 10 чакты тургун иштеп атпайбы такайчы. Терип, сатышып, амыр оң семьяда иш менен камсыз болуп үйүн багып атат да. Айылдан бу жерге канча километр? Бу жерден 4 километрге. Айылдан. Айылдан бери. Кабак айлыкөндөн 4 километр. Анын айтып калдыгы, көкөмөрөндөн тартып келип турбайбы сууну сугарыш үчүнчү. Анан мында арык системасы болуп кеткен, чачыратма кылыш керек экен. Булар эми келечекте эме деп атышат, тамчылатып сугарууга өткөрөбүз деп атышат. Буюрса эмдиги жылдан тамчылатып сугарууга өткөрөбүз деп атышат. Баасы тууралуу эмнелерди айта аласыз? Баасы эми бөлөк жактан келген эмелерге арзан берип атышат. Мына килограмм 12-13 сомдон арбуз, помидор деле ошо. Эмнелерди кошоюн деп атасыздар? Эрге перистерди кошобуз, баклажан, сабиз, картошка кошоюн деп атабыз. Бул мисалы үчүн бияктан алып келишет да базаргачы. Анан биякта өзү өстүрүлгөн базарга сатылса кичине арзаныраакпы? Баасы кандай болот? Баасы арзан болот. Бир топ эле арзан болот. Базардан. Мисалы, помидор жактан келгенде 30 сом болсо, биздики барса 20дан берип атабыз. 10 сом айырма берет. Сиз күнүнө канча тонна дедиңиз помидор? 2 тонна кетип атат. Бадыраңда? 1 тонна, 1,5 тоннага чейин кетип атат. Башка Эми арбуз бу жерде 50 сотый арбуз бар. Ышканы жакшы, мына көрүп атасыңар. 10 тоннадай сатка чыгардык. Мурунда да айдалбаган жер экен, быйыл мына жакшы түшүм берип атат. Буюрса. анан ошо арбуздун бышкан бышпаганын кантип билесиз? Көргөзүп берсеңиз ошо кандай? Бышкан бышпаган мынакей. Могу жерде кичинекей үйгө мына мондай призина болот, мынакей. Көчүгүндө да болот, мынакей. Могу монт курабайбы? Бышты мынакей. Ал суу болсо бышпайт. Тик болуп калат да. Коон эмечи? Коон экилешеп кайдаганбыз, проба кылыпчы. Сатка чыгып кетти. Чыгып кетти. Азыр бир да коон таба албайсызбы? Бар. Арбуз тигеди дегенде кандай? Күлкүңүз келген эмес беле? Өсөбү өспөйбү деп.
эми үрүм майка бир айдап жүргөн экен. Муну баштап босоо жерге. Кырмыне болуп калгам дейт. Айдарга качып кеттим дейт. Болуп алды деп. Анан толук ошол эле биздин такшыр көрөлү чүр. Мына кондор. Мына. Ушул бышкандарынан барбы азыр? Бар. Канчалык көлөмдө болот? Бул андалектердин Андалектен чоңураак да. Андалек мындан чоң кичине. Улар тандап сатка чыгып кетти. Ана мына жерде турат. Бышкандар да. Мунун бышканы кантип билесиздер? Уже Бышканы бул чөптөн кичине. сапсар болуп калат экен. Анан чөптөн ажырап калат. Кондон канча жерге тиктиңиздер эле? Кондон 2 сапка тиккенбиз. Дагы сатка чыкты, э? Чыкты кетти. Канча көлөмдө сатылды? Көп эле кетти деген көп эле кетти. Тонадай кетти ба. Сіздер көрүп жаткандай мына ушул Жумгал району аймагында атайын 7 гектар жерге помидор, бадыран жана мына ушундай коон, арбуз эккен ишкер бар экен. Биз ушул ишкердин атайын өзүнүн ишкерчилиги менен тааныштык. Сиздер көрүп турган жердин баардыгы ушул коон, арбуз, помидор, бадыран тегилген экен. Түшүмүн берип, азыркы учурда базарга сатыкка коюлуп жаткан учур экен. Чарбасы боюнча ушу быйылкы 2019-жылы Жылдызбек Актаев деген Кызыл Коргон айылынын тургуну ушул ишти жаңы баштады. Кой жол участкасына 7 гектар жерге помидор, бадыран, арбуз, коон айдап биринчи иштин башын кылып көрдү. Быйылкы жылга карата түшүмү жакшы берилип атат. Кудай буюрса эмки жылы мындан дагы кеңейтип, мындан ары да жакшы иштетүүгө башка элдердин да кызыгуусун жаратты да. Анткени ушундай нерселер бышабы же бышпайбы деп буга чейин элдер анчалык деле билген эмес да. Келечекте уже элдин баары ушундай жер иштетүү менен алек болобуз деген мындай ниеттерин коюп атышат. Ушул эле Өрнөк айылында көлдүн абрикосунан биринчи бышкан абрикостор бар эле да, ушул азыр деле барбы? Азыр деле бар абрикостор. Мурун илгертен бери абрикостор бар болчу, бирок мындай азыраак болчу. Анан акыркы ушу 4-5 жылдын ичинде элдер мындай массовый отургузганга өттү да, көчөттөрдү, огороддордун баарына отургузуп алды, жаңыдан түшүм бере баштады. Азыр ушул жанагы 7 гектар жерге суу барбайт экен да, кандай жолу менен суу алып жатышат? Ал жерде чындыгында негизинен суу жок, бирок жанында Көкөмөрөн дарыясы агат. Анан дизелдик мотор коюп алып, ошо насос менен сордуруу менен кылып атат. Анан насос менен сордурганда кичине расходу көбүрөөк кетет экен. Эмки жылы ушу капельный ыкма менен колдонсом, жерди өстүргөнгө дагы экономический жагынан да жакшы болот экен деп пландаштырылып атат.